жүргүзүлгөн иш аракеттеринин жыйынтыгында Жогорку Кеңештин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкер Тайчабаров Кудурет Марипович 2021 жылы Бишкек шаарындагы Блондер Паб аттуу кафе барда уюшкан кылмыштуу топтун лидери катары белгилүү болгон Камчы Асанбек менен бирге түшкөн сүрөтү чын эле өзү экенин 2025 жылдын 4-ноябрында тергөө алдындагы материалдар боюнча күбө катары сурак берүү учурунда тастыктаган. Азыркы учурда Тайчабаров Кудурет Марипович кылмыштуу топтун лидери Камчы Асанбекке жакын байланышы бар болгондуктан уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар деп Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосуна коюлду деп маалым катта көрсөтүлгөн. Урматтуу Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, бул окуя боюнча мен түшүндүрүп кетсем, бул окуя 2021 жылы 6 октябрда болгон. Анан ошону чечүү максатында мен Камчы Көлбаевка кайрылдым. Эгер ушундай өзүңүздү патриот катары элестетсеңиз, ошондой экениңизди далилдесеңиз, бизге ушул кылмыштуу топтун мүчөсү эркин экономикалык аймакта 120дан ашык завод фабрикалар иштейт. Ошол жака келип биздин ишкерлерди тоскоолдук жаратпасын. Сизден бир сураныч. Себеби биз кат жазып атайын кызматтарга кайрылганыбызда таасир этилбейт экен, анан анын убактысы болот экен, жообу келбейт экен. Дегенде ал киши айтат: "Ооба, сен өзүңдүн маселең менен эмес, мамлекеттин маселесин, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн келгениң үчүн мен бул маселеге чечкенге жардам берейин. Эртең ошол мамлекеттик темир жолдун веткасын жеке колдорго өтүп кеткенин кайра документалдуу түрдө сездим балансын өткөрүп бергиле деп тапшырма берем. Андан сырткары мындан кийин эч ким биз ОПГ өкүлүбүз, Общактан келдик деп сездин территориясына келип жоолой албайт. Ага кепил катары мен менен сүрөткө түшүп, бирөө келчү болсо ошону көрсөтүп эч кимге жакын жолотпосоңор болот. Биз Кыргызстандын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратпайбыз деп убада берип түшүшкөндөгү сүрөт. Бул боюнча Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 61-беренесинин 11-бөлүгүнө ылайык, эгерде адам уюшкан кылмыштуу топко, кылмыштуу коомдоштукка же куралдуу топко тиешеси бар адам катары алдын алуучу ыкчам алдын алуучу каттоодо турса же мурда болгон болсо, талапкердик каттоодон баш тартууга негиз болуп саналат. Жогорудагыны эске алуу менен жана жумушчу топтун сунушунун негизинде төмөнкүдөй чечим долбоору сунушталат. Тайчабаров Кудурет Мариповичти номер 19 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер кылып каттоодон баш тартылсын. Бул чечим эркин тоо мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, бул маселе боюнча Дыйканбаев Адил Медетбекович дагы катышып атат, Ички иштер министрлигинин өкүлү. Ошондой эле Тайчабаров Кудурет Марипович катышып атат. Адил Медетбекович, сөз сизде. Сиз да маалымат берип койсоңуз. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул жерде Тайчабаров Кудурет Марипович 1985 жылы туулган. Бул Бишкек шаарынын Ибраимова көчөсүнүн 24 дарегинде жайгашкан Блондер пабта уюшкан кылмыш топтун мүчөсү, лидери Камчы Асанбектин чогуу түшкөн сүрөтү бар.
ошонун негизинде уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар болгондуктан ыкчам каттоого, ички ыкчам каттоого алынган. Азыркы күндө ошо да дополнительный тергөө амалдары жүрүп жатат, текшерүү иштери жүрүүдө. Рахмат. Отура бериңиз. Söz Марипович, сизде сөз барбы? Келиңиз. Урматтуу Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, бул окуя боюнча мен түшүндүрүп кетсем, бул окуя 2021 жылы 6 октябрда болгон. Мен жетектеген Бишкек эркин экономикалык аймагына жаңы барганда бизге субъекттер келип арызданган. Кара Балта сезиндеги атайын мамлекеттик темир жол веткасын бирөөлөр тосуп алып, дарбаза коюп алып, ким ошол жака вагон киргизсе $350 бересиңер деп мындай коркутуу болгон. Анан ал жердеги инвесторлор мага келип, ушул маселени чечип бериңиз, же болбосо чече албасаңыз биз кетебиз, биздин заводду, имаратты арендага бергенге арендатор таап бериңиз, биз Казакстанга көчүп кетебиз дейт. Анан мен сотрудниктерди чакырып айтам. Бул маселе не болду десем, көптөн бери ушундай проблемабыз бар. Биз Ген прокуратурага кат жаздык, ГКМга жаздык, бирок эч кандай жооп келген жок деди. Жооптордун мөөнөтү өтүп кетиптир. А биздин субъект уже биз кетебиз деп калды да, бизге арендатор таап бер депчи. Анан муну ыкчам чечүүнүн жолу ушул болду. Биз ошол уюшкан кылмыштуу топтун башчысы делген Камчы Көлбаевга жолугуп, ушул маселени чечип бериңиз деп суранып көрөлү деп чечтик. Анан жолукканда мен айттым: Камчы мырза, сиз Поля кыргыз деп өзүңүздүн атыңызга кыргыз деген сөздү кошуп алып, өзүңүздү патриот көрсөткөн адам катары белгилүүсүз. Эгер патриот экениңиз чын болсо, инвестиционный климатка терс таасирин тийгизип аткан момундай көрүнүштөрдү жоюуга жардам бериңиз. Мамлекеттик темир жол веткасын өзүнө өткөрүп алган, бул биринчиден мыйзамсыз, экинчиден ошону кайтарып берип, биз эч кандай тоскоолдугу жок, инвесторлор сырьёсун, товарын алып кирип алып чыкканга шарт түзүп беришибиз керек. Экинчиден, өзүңүздөр билесиздер, учурунда СЭС Бишкектен ар кандай төлөмдөрдү салык салып, ушундай мамлекеттик кызматтагылар, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү акча алып турушкан. Ошондой окуялардын бири Икрам Илмиян Сатар $155,000 дизель комплект деген компаниядан акча алып аткан жеринен кармалган. Анан бизде субъекттер ушундай маселелер менен көп кайрылчу. Анан ошону чечүү максатында мен Камчы Көлбаевга кайрылдым. Эгер ушундай өзүңүздү патриот катары элестетсеңиз, ошондой экениңизди далилдесеңиз, бизге ушул кылмыштуу топтун мүчөсү эркин экономикалык аймакта 120дан ашык завод фабрикалар иштейт. Ошол жака келип биздин ишкерлерди тоскоолдук жаратпасын. Сизден бир сураныч. Себеби биз кат жазып, атайын кызматтарга кайрылганыбызда таасир этилбейт экен, анан анын убактысы болот экен, жообу келбейт экен. Дегенде ал киши айтат: "Ооба, сен өзүңдүн маселең менен эмес, мамлекеттин маселесин, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн келгениң үчүн мен бул маселеге чечкенге жардам берейин. Эртең ошол мамлекеттик темир жолдун веткасын жеке колдорго өтүп кеткенин кайра документалдуу түрдө СЭСдин балансына өткөрүп бергиле деп тапшырма берем. Андан сырткары, мындан кийин эч ким биз ОПГ өкүлүбүз, Общактан келдик деп СЭСдин территориясына келип жолой албайт. Ага кепил катары мен менен сүрөткө түшүп, бирөө келчү болсо ошону көрсөтүп, эч кимге жакын жолотпосоңор болот. Биз Кыргызстандын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратпайбыз деп убада берип түшүшкөндөгү сүрөт. Бул боюнча 2022 жылы Улуттук коопсуздук кызматынын 6 бөлүмүнүн башчысы, учурда Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары болгон Тимур Шабданбеков иш жүргүзүп, ал жерде мен эч кандай кылмышка тиешем жок экенин аныктап, мен андан ары өз кызматымды 2023 жылга чейин аркалаганмын. Андан сырткары 2024 жылы 11 декабрда атайын чакыруу менен Бишкек шаардык улуттук коопсуздук кызматына барып, күбө катары жогоруда аталган иш боюнча көрсөтмө бергем. Ал иште ошондой иш окуя катталганын, ал жерде мен ошол маселени чечүү үчүн Камчы Көлбаевга жолукканы тууралуу маалымат берилген. Артур Барктабасов деген следователь ал ишти караган, жана мен ал жерде күбө катары иш эмне болуп аяктаган заключениесин алган эмесмин.
Экинчиден, эгер мен ОПГнын мүчөсү болсом, ар бир кызматка дайындоодо президентке атайын кызматтардан характеристика досье келет. Эгер мен тиешем бар болсо, ошол учурда мени кызматка дайындамак эмес. Андан сырткары мен борт адим менен эл аралык жолугушууларга барып жүрдүм, кол коюп жүрдүм. Анда ошонун баарына ОПГнын мүчөсү кол койгон болуп калат дагы. Биз президенттин чечимдерин шек санатып коебуз. ОПГнын мүчөсүн кызматка койду деген. Андан сырткары азыр МВДнын өкүлү башка ОПГга байланыштуу кандидаттардын мөөнөтүн, анын кылмышка тиешелүү учурларын санап берди, бирок меники мындай үстүндүртөн өтүп кетти. Мен сиздерге 261 статьяны айтып берейин. Улуттук УККРдин ошол ОПГга байланыштуу статьясы. Обязательные признаки ОПГ. Чтобы признать человека членом ОПГ, следствие должно доказать следующие признаки. А. Устойчивость. Группа существует долгое время, а не создана для разового преступления. Между участниками установлены постоянные связи. Есть распределение ролей. Организатор, финансово-исполнитель, смотрящий. Б. Целенаправленность. Участники объединены для совершения преступлений ради извлечения выгоды, денежной, имущественной и так далее. Преступления носят системный или повторяющийся характер. В. Иерархия и дисциплина, наличие руководителя или смотрящего, внутренняя субординация, приказы, коды, понятия, меры наказания за неповиновение. Г. Конспирация и меры безопасности, скрытость действий, контроль территории или сферы влияния, доказательная база, что требуется следствию. Для предъявления обвинения необходимо конкретные доказательства участия лица в ОПГ, а именно оперативные материалы, прослушки, наблюдения, агентурные данные, видеоматериалы. Мынандай да, биз борбордук шайлоо комиссиясы. Биз бере албайбыз. Тергөө органы эмес, сот эмес, прокурор эмес. Айтып аткан сөз жок, мен кошулам. Бирок ушунун өзүнүн тартиби бар да. Тынчтыкбек Уралович, кечиресиз. Мен бул немени азыр сиздердин чечимиңиздерди билем. Сиздер баары кол колдоп, ОПГга неме УВДнын чечимине таянып неме кыласыздар. Мен просто муну аз түз эфирде көп эл көрүп атат, элге маалымат берип атам. Мен ОПГга тиешем бар экен, жок экен. Маалыматты бөлөк берсеңиз болот да. Бул эми бышкан отуруму да. Бирибизди сыйлайлык. Туурабы? Урматтуу коллегалар, суроо барбы? Жапар Гапурович. Ошол инвесторлорго жагымдуу климат, жагымдуу шарт түзүү боюнча бул уюшкан кылмыштуу топтун жетекчисинен башка мамлекеттик органдарга кайрылып көргөн жоксузбу? Абдыгапар Гапурович, сиз айтып атканда эле мындай кээ бир инвесторлор келип мындай биз жабылып кетебиз, өткөзүп ал, же болбосо арендага бирөөнү тап деп мага келишти, анан мен бардым деп атасыз да. Мунун мыйзамдуу жолдору бар да, муну сиз жакшы билесиз. Тем более сиз Бишкектин жетекчиси болсоңуз, аны мыйзамдуу жолу менен чечиш керек болчу. Анан эгерде болбосо, анда дагы бир башка жолдорун издесе болот. Бирок мен сиз тандап алган жолду мен туура эмес деп эсептейм да. Жапар Гапурович, мен жогоруда айткандай, бизден атайын исходящий каттар кеткен. Генеральный прокуратурага дагы, ГКМБга дагы жооп болгон эмес. Ал учурда ОПГ менен күрөш анчалык күчтүү болгон эмес. Керек болсо мамлекет башчысы. Кечиресиз. Сиз биздин бул площадканы өзүңүздүн пикириңизди, өзүңүздөгү болгон маалыматты жеткирүүгө пайдаланбасаңыз, сиз конкреттүү берилген суроого жооп эле берсеңиз. Мен сиздин сурооңузга жооп бердим. Биз исходящий письмо жазганбыз, алга жооп болгон эмес. Ошол МВДга мындай генеральный прокуратура же башка жака мындай баланча убакта кайрылганмын деп айтсаңыз эле болот. Алардан жооп келген жок. Алар менен бардым. Анын өзүнө баргандан көрө сиз ошо ген прокурорго барсаңыз болот эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин жетекчилигине барсаңыз болот эле. Же болбосо милициянын жетекчилигине барсаңыз болот эле да. Мен ошону сурап атам. Кайрылуунун мыйзамдуу жолун тапкан жоксузбу деп ошон үчүн айтып атам. Сиз аны кайра өзүңүзгө бул площадканы колдонбоңуз, сураныч. Рахмат, дагы барбы суроолор? Рахмат, отуруңуз.
Урматтуу коллегалар, баяндаманы уктук. Жумушчу топ өзүнүн отурумунда карап чыкты. Чечим долбоору добушка коюлат. Ким макул, добуш берсеңиз. Байшыкеев макул. Маматов макул. 11 макул, чечим кабыл алынды. Кудайберди Марипович, сиз укуктуусуз, ушу сотко кайрылып, биздин чечимди даттанганга ушу сотко кайрылсаңыз укуктуусуз.